Кыргызстанда биринчи жолу күйүүчү майлоочу майлардын калдыгын кайра иштеп чыгаруучу завод ачылды. Бир нече жыл бою иштеп келген чакан мекеме жашыл экономика салымын кошчу ири ишканага айланды. Демилге экологиялык коопсуздукту биринчи орунга койгон Кумтөр Голд компаниянын түрткүсү менен ишке ашты дешет жаңы заводдун өкүлдөрү. Анткени алар чоң өлчөмдөгү чийки затты ген казуучу компаниядан алып жатышат. Ири ишкананын кубаттуулугу менен кабарчыбыз таанышып келди. Кесилген кызыл лента бир гана заводдун ачылышына эмес, экологиялык коопсуздукка ташталган кадам болду. Эми керектөөдөн чыккан күйүүчү майлоочу майлар туркиялык технологиянын жардамында 100% кайра иштелип чыгарылат. Черный отработка поступает. Очень грязно. Там может Бул жакка капкара болгон чийки зат келип түшөт. Өнөр жай майлары, антифриз, суу аралашмалары. Биз аны кайра иштетүү үчүн кабыл алабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында көпчүлүк ишкерлер экология маселесине келгенде шалаакылык кылат. Аларга жаңы ачылган завод үлгү болот деген үмүт пайда болду. У нас есть специальное подразделение в городе. Биздин шаарда санитардык экологиялык инспекция деген атайын бөлүмчө бар. Алар калдыктарды жок кылууга кайдыгер мамиле кылган ишкерлерди көп аныкташат. Биз мындай компаниялардын ачылышына абдан кубанып жатабыз. Алардын демилгесине колдоо көрсөткөн бюджетти түзүүчү Кумтөр компаниясына да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кумтөр жаңы заводду чоң өлчөмдөгү чийки зат менен камсыздап отуруп, мурдагы чакан ишкананы ири заводдук кубаттуулукка көтөрдү. Өнөр жай техникасы үчүн колдонулган күйүүчү майлоочу майдын калдыктары да экологияны булгабай 100% иштетилүүдө. Кээ печкага жагышкан, кээ жанагы оборудованиясы барлар ошого жакчыган. Эми ошонун баарын биз ойлонуп отуруп, анан кийин ушундай заводду курганга чындыгын айтсам, Кумтөр стимул берди да бизге. Анткени ири алтын кенди иштеткен компания биринчи орунга экологиялык коопсуздукту койгондуктан жада калса өнөр жай калдыктарынын зыянсыздандырылышына терең маани берет. Мындан улам атайын сынак өткөрүп, анын талаптарына Green Tech Oil компаниясы жооп бергендиктен бул заводду кеңейтүүгө салымын кошууда. Экологически ответственная компания, поэтому для нас очень важно, чтобы Кумтөр экологиялык жоопкерчиликтүү компания. Бизден чыккан май калдыктары толугу менен кайра иштетилиш абзел. Биз мындай заводдордун көбөйүшүнө кызыктарбыз. Дегеним жумушчу орундары түзүлөт, башка компанияларга үлгү болот, бизнес өнүгөт. Эң башкысы экологиялык коопсуздук камсыздалат. Для нас важно, чтобы что происходит с этим продуктом. Бизден чыккан чийки заттын кандай иштетилгени маанилүү, ал башка жакка төгүлбөшү керек. Экологияны булгабаш абзел. Мындан улам Кумтөрдө өнөр жай калдыктарына өзгөчө көңүл бурулат. Мындай кайра иштетүүчү линиялардын ишке киргизилгенине кубанычтабыз. Жаңы ачылган завод айына 200 тоннага чейин чийки затты кайра иштеп чыгарат. Андан өндүрүлгөн продукция инфраструктураны оңдоого, гидравликалык техникаларга колдонулат. Алдыда Кумтөр менен тыгыз кызматташып, заводдун кубаттуулугун кеңейтүүнү көздөшүүдө. Натыйжада өлкөнүн жашыл экономикасынан сырткары экспорттук мүмкүнчүлүгү кеңейиши ыктымал.